Усайд бин Худайр Аллага ыраазы болсун мындай дейт. Бир күнү түн ичинде Бакара сүрөсүн окуп жаткам. Атым ар жакта байланып турган. Бир кезде атым бир орунда турбай, тыбырчылап туйлай баштады. Куран окууну токтоттум. Атым да тынчып калды. Кайра окуй баштадым. Атым кайра тыбырчылай баштады. Балам Яхьяны аттын тебелендисинде калышынан коркуп, жаныма алдым. Ошол учурда асманга көз чаптырдым. Үстүмдө чырактын жарыгына окшош жаркыган бир нерселер жүргөндүгүн байкадым. Бир аздан кийин алар акырындык менен бийиктеп олтуруп, акырында көздөн кайым болуп кетишти. Эртең менен дароо Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга барып, көргөндөрүмдү айтып бердим. Ал мага «Оку, эй Усайд, оку» деди. Окудум. Андан кийин «Эй Усайд, жанагы көргөндөрүңдүн эмне болгондугун билесиңби?» деп сурады. «Жок» дедим. Анда акыркы пайгамбар: «Алар сенин Куран окуп жатканыңды угуп, Куран укмакка келишкен периштелер болчу. Эгер сен таң атканга чейин окуганыңда, алар да сени таңга чейин угушмак. Ошентип адамдар аларды өз көздөрү менен көрүшмөк» деди. Бухари.